Бой вечера турнира FC26. Итак, в синем углу боец, представляющий Узбекистан, Кашкадарья. У бойца дебют в смешанных единоборствах. Рост бойца 170 сантиметров. Бойцу 24 года. Встречайте бойца из Узбекистана. Жамул Туклиев. И его соперник, боец, представляющий Кыргызстан, город Ош. Рост бойца 173 сантиметра, чистый вес 61 килограмм. Итак, дамы и господа, встречайте боец из Кыргызстана, Бауыржан Карашкыр Абдималик Уулу. Демек, ардактуу мекендештер, бүгүнкү ушул карттагы 11-чи беттеш жана автоуна утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О. Утуш оңой. көк бурчтан өзбекстандык Жамол Туклиев болсо, ага каршы Бауыржан Карышкыр Абдумалик уулу назарыңыздарда. Карышкырдын сүтү канчалык жардам берет беттеште, бирге назар салып көрөбүз. Канча дагы ушул блогерлердин арасындагы беттештер чындыгында бир жагынан кызык, экинчи жагынан аянычтуу. Көрөлү, буга чейин ушул Бауыржан Абдумалик уулу беттеш өткөргөн, биринде жеңсе, биринде жеңил жазасын тапкан. Ал эми Жамол Туклиевдики деле дал ошондой эки беттеш өткөрүп, бирин жеңген, биринен жеңилген. Ал эми жергиликтүү көрөрмандардын көпчүлүгү азыр Бауыржанна Абдумалик уулуна Карышкыр алга деген сүрөндөрдү да көрсөтүп турат. А биз болсо ашыкпай назар салып көрөлү. Да, довольно популярный персонаж Бауыржан Абдумалик уулу. Не только спортсмен, он еще и блогер. В Ютубе есть у него несколько любопытных видео. Ну и, как уже отмечалось ранее, сейчас в интернет-сфере очень много бойцов, которые могут вызывать друг друга на ринг. Это и в других странах такое имеется, и в соседних странах, и в России в том числе. Ну и до нас это также дошло, что представители интернет-сферы, блогеры выходят на ринг, бьются, и это очень здорово. Посмотрим, что из себя представляет Бауыржан Абдумалик уулу. Есть даже про него и легенды, в народ ушли легенды, что он не зря носит прозвище Карышкыр, то есть волк. Говорят, что он выпил молоко волчицы. Я не знаю, сколько правды, сколько лжи в этих словах. Ну и посмотрим. Пока видим и Жамол Туклиев, и Бауыржан Абдумалик уулу занимаются разведкой боем. Есть несколько попыток ударить, но все эти попытки пока неточные. Да, казалось бы, да, вот перед выходом вот именно вживую замечается, что очень крепко слаженный Жамол Туклиев, накачанный такой крепкий парень, а Бауыржан Абдумалик, он не такие мышцы, как у соперника, но в битве, конечно, мышцы, рельеф, телосложение человека немного решает. На самом деле в таких боях решает техническая оснащенность, умение драться, умение вести бой и, конечно же, характер спортсмена, сколько он сможет выдержать, сколько он сможет показать своему оппоненту. Ну, пока что все у нас проходит именно в стойке, что очень здорово. Ну, и я думаю, что одно сильное попадание со стороны одного из спортсменов, и это уже многое решит в этом бою, потому что это представители интернет-сферы, это блогеры, и казалось бы, да, Жамол Туклиев, мы с коллегой подумали, что он спортсмен, а вот по ходу боя заметно, что и Жамол Туклиев, и Бауыржан Абдумалик уулу, конечно, готовились, но профильными спортсменами они не являются. Хотя, да, занимаются они в клубах. Жамол Туклиев занимается в Кэдди Борилари в Узбекистане. Ну а Бауыржан Абдумалик уулу, он представляет город Ош. Один, без секундантов он вышел на этот бой. И, конечно же, Бауыржану, как нашему соотечественнику, мы желаем
успехов в этом бою. ооба чындыгында эле эгер Бауыржан Абдумалик уулу бул беттеште жеңишке жетсе анда карышкыр экенин тастыктайт. Ал эми жеңишке жетпей калса анда бөлтүрүк болуп калабы ошондо. Кантсе дагы Вполне возможно, да. Есть тем временем, смотрите, как забрать оппонента в треугольнике. Смотрите, все по правилам он все делает верно. Руками хватает он свою ногу. Далее цепляет уже за колено. И вот здесь вот важный момент. Можно заранее закончить эту встречу. Бауыржан Абдумалик уулу. Да, казалось бы, да, и уверенности в нем не хватало бы перед выходом. Казалось бы, да, что он немного растерян. Но это все было обманчиво. Все бы это было обманчиво. Бауыржан Абдумалик уулу показывает этим эпизодом, что он умеет очень многое на ринге. Азыр карышкыр өзүнүн ошол жеминин үстүнөн барат десек болот. Жана карышкыр ал нерсени канчалык деңгээлде ошол ишке ашыра алат көрөбүз. Жамал Тукулиевдин абалы оор, Бауыржан Абдумалик уулуна бир аз чымырканып коюу гана жетиштүү. Жана Жамал Тукулиевди чыгарбаш керек дегиче Бауыржан Абдумалик уулу кайрадан абалын жакшыртты. Тартыш керек атаандашынын колун кошо. Жана 3 бурчтук ыкмасы биринчи раунддун бүтөрүнө 10 секунддан азыраак убакыт эче Бауыржан Абдумалик уулу атаандашына мүмкүнчүлүк бербейт дегиче Жамал Тукулиевдин башы чыгып дагы кетиши толугу менен ыктымал. Андыктан 3 бурчтук ыкманы кандай колдонот көрөбүз. Жамал Тукулиевдин абалы оор, кулагы кошо илинип калган жана тилекке каршы убакыттын соңуна келүүсү. Бул жерде Бауыржан Абдумалик уулуна өзүнүн ушул ийгилигин көрсөтүүгө таптакыр мүмкүн болгон жок. Андыктан күтөлү экинчи ушул раундту. Жана биринчи раундтан кийин мушкерлер бир топ алдан тайып калды, күчтөрү кетип калды. Булар эми мушкер эмес, блогерлер, анан спорт сүйүүчүлөрү. Андыктан алардын мындай чарчап калышы күтүлгөн дагы нерсе. Демек биринчи ушул биринчи раунд менин көрөлү. Бауыржан Абдумалик уулу бир аз чарчагандай таасирлерди калтыртат. Ал эми Жамал Тукулиев ал экинчи раунддун алкагында өзүн кандай көрсөтөт. Байкайлы чындыгында булардан өтө эле чоң жеңишти күткөндөр жок. Болгону өзлөрүн кандай көрсөтөт. Ошол нерсени дагы барды карайт. Жамал Тукулиев кубаттуу бир сокку жолдоого чыгат. Азыр атаандашынын бутуна кирди дагы кезектеги тейкдаун. Жана мындан ары эми кимиси абалды кандай көзөмөлдөйт, назар салып көрөбүз. Бауыржан Абдумалик уулу атаандашы мунтуга умтулуп атат. Жамал Тукулиев атаандашынын мунтук басында карышкыр өзүнүн ушул жерде эми мөрөйүн алып кетеби же ал нерсеге жете албай көрөбүз. Анткени колдо каруу калган жок. Биринчи ушул раунддун акырында эле Бауыржан бир аз гана ушул дарман жетпей калган болчу. Азыр болсо кайрадан атаандашына мунтук ыкмасын алып атат. Жамал Тукулиев болсо босунча чыгып кетүүгө дагы ашыгат. Жана байкайлы абал барган сайын экөөнө тең оор, бири муунтулуп жаткан болсо экинчиси дал ошол ыкманы ишке ашырууда мына көп күч коротуп ал дагы эми албетте бул жерде туруп беттешти улантканда көрсөтмө берет. Мына дал ушул жерде Жамал Тукулиевдин дагы бир аз дармандан тайып калганын көрдүңүздөр. Кантсе дагы карышкыр акырына чейин күрөшөт. Карышкыр тырышчак жаныбар экенин эске ала турган болсок, анда кайрадан уланыш керек дегиче Бауыржан Абдумалик уулу атаандашын кайрадан мунтуга умтулат. Жамал Тукулиев болсо кайрадан өзү кирип барды дагы бул ирет дагы карышкырдын жемине айланууга аз калып жатканын көрүүдөсүздөр. Байкайлы Жамал Тукулиев күрөшкө көбүрөөк басым жасап атат бул турнирдин алкагында. Ал эми анын атаандашы тескерисинче бул жерде ийгилик жаратууга дагы умтулат. Бардык элдердин мына бүйүрүн кызып колдонуп көрсөтөт дегиче беттеш жыйынтыкталды. Жана Бауыржан Карышкыр Абдумалик уулу карышкырдын сүтүн жөн жерден ичпеген экен. Да, доказал Бауыржан Абдумалик уулу по прозвищу, потому что именно выход этих спортсменов вызвал настоящий ажиотаж у нас во дворце спорта имени Ходжомкула. И мы еще раз убедились в том, что Бауыржан Абдумалик уулу зарекомендовал себя не только на ринге, но и в интернет-сфере, в блогерстве.